Улуттук статистика комитети Кыргызстанда коррупциялашкан бийлик органдарынын рейтингин жарыялады. Анда коррупцияга белчесинен баткан бийликтин 8 органы аталды. Алар Саламаттык сактоо министрлиги, Ички иштер министрлиги, Мамлекеттик архитектура кызматы, Жаратылыш ресурстары экология министрлиги, Транспорт жана коммуникация министрлиги, Финансы министрлиги, Экономика жана коммерция министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги. Жемкордукка баткан мекемелердин сап башына саламаттык сактоо тармагы чыкты. Бул тармакта эмне себептен коррупция тамыр жайып кеткен жарандардан сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Мен эми өзүм баланчага жаткан жокмун, бирок аны өзүм көзүм менен көргөнүм жок, бирок эл айтышып атат. Айрыкча роддомдо дейт. Президент коррупцияны жок кылам дейт, кайра-кайрылык күчөп атат азыр больницаларда. Анан кээ бир врачтардан бар, жаңдай келгенде тез жетип көрбөгөндөр бар, күттүргөндөр бар. Эми баягыдай алыстан келгенде күтүп калат экенсиң. Мен азыр бир жумадан бери доктурларга көрүнүп жүрүм. Анан часыныкы башынан ашып кетти бардыгы эле. Эгерде бизге окшогон жана чөнтөгүндө кичинекей акчасы барлар көрүнүп тирүү калышы мүмкүн экен, часынарга көрүнсө. Анан жанагындай чөнтөгүндө акчасы жок байкуштар көчөдө эле калып калат экен. Ооруканага кайрылгандардын арасында коррупциялык аракеттерге туш болгон учурлар да жок эмес. Мындай жоруктар көнүмүш адатка айланып баратканы белгилүү. Жемкорлукка түрткөн аракеттер ишти тез бүтүрүүнүн амалында жасалат. Бүгүнкү күндө Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында мындай окуяга жол берилбестигин айтышат. Биздин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында коррупцияга каршы иш пландар иштелип чыккан. Буга чейин дагы бул маселе аябай орчундуу маселелердин бири. Бул коррупцияга каршы пландарыбыздын ичинде ошол сиз айткан дарыгерлерге же ошол медицина биздин оорукананын кызматкерлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Арыздануу, даттануулар сөзсүз түрдө каралат. Ал боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүлөт. Такай ошол биз өзүбүздүн кесиптештерибиздер жамаатка ар дайым чогулуштарда айтылып такай көзөмөлдөнөт. Тамыры калыңдаган системаны жок кылууга кадамдар жасалганы менен натыйжалуу жыйынтык чыкпай келет. Коррупцияга малынган мекемелер, жемкорлукка айыпталган кызматкерлер четтен чыгууда. Статистика комитетинин изилдөөсүндө билим берүү жаатыда коррупцияга белчесинен батканы белгилүү болду. Бала бакчадан тарта бул система кулачын жайган. Мындай кылмышка коомчулук өзү да себепкер болууда дешет. Мына бир болбогон баягы мыйзам бузуу менен майдасынан баштап ирисине чейин кылмыш козголуп атканда тергөөчүнү бир кудайындай, пайгамбарындай көрүп ээрчип, бир жолун тап деп өзүбүз сунуштап атпайбызбы? Эгер ошол мыйзам бузуу болсо, анда биз ошол деңгээлине жараша жоопкерчилик тарткандагы эл өзүбүз үйрөнүшүбүз керек да. Анан эми бирөөнү күнөөлөрдөн мурун мен айтат элем, коом өзүбүздү бир кичине тарбиялап алайлычы. Мыйзам бузууга барбаш керек, анан ошо пара бергенди токтотушубуз керек. Мыйзамсыз аракеттер дээрлик өлкөнүн бардык тармактарында орун алган. Укук коргоо органдары жемкордукка каршы жигердүү күрөшүп жатканын байма-бай жарыялап келет. Бирок ага карабастан коррупциялык схеманын агымы токтой элек. Мындан улам эксперттер мамлекет жемкордукту токтотуу үчүн радикалдуу кадамга барышы керек деп эсептешет. Ошондуктан бул системдүү бир аракеттер болуш керек. Мамлекет кантип күрөшөт? Ошол эл ынанымдуу болгондо биз эми кече карабайсызбы? Ошол эле билим берүү министри камалгандыгы, ошол эле саламаттыкты сактоо министри камалгандыгы. Тигилже бул мына бүт дүйнө ошол ковид пандемия болду. Биздин коррупционерлер ошондон пайда табуу көздөгөндүгүн эл көрдүк да. Демек, бул багытта баягы эски эле сөз, бардыгын кадрлар чечет. Эске салсак, буга чейин 4 министр бир учурда кызматтан алынган. Анда билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев пара алууга шек салып камакка алынган. Ага чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалып кызматтан кеткен. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.